Аманат элдик социалисттик партиясынын Талас облусундагы мүчөлөрүнүн жыйыны болуп өттү. Ага партиянын лидери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Чойбеков Бактыбек Каныбекович, партиянын активдүү мүчөлөрү жана тарапташтары катышты. Жыйындын жүрүшүндө партиянын программасы жана алдыга койгон максаттары боюнча маалыматтар берилип, кеңири талкуу орун алды. Шаарыбыздын бюджетин талкуулап бекитүүдө фракциябыздын депутаттары 3 жылдан бери жигердүү катышып, элдин көйгөйлүү маселелерин чечүүчү сунуштарды айтып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттен жана гранттык негизде спонсорлордун жардамы менен бир топ алгылыктуу иштер жасалып чечилип жатат. 19 көчөгө 22,5 километр асфальт төшөлдү. Билим берүү тармагына да орчундуу көңүл буруп келебиз. Жыл сайын жазында жашылдандыруу иш-чарасын өткөзүп, 4 жылдан бери ушул иш-чараны колго алып келебиз. Сессияларыбыз онлайн форматында өтөт деп бир убада бергенбиз. Ошону дагы биздин фракция ишке ашырып, бүгүнкү күндө шаардык кеңештин сессиялары онлайн форматында өтүп жатат. Андан тышкары Аманат партиясынын катарын толуктаган жаңы мүчөлөргө партиялык билеттер тапшырылды. Партияга кабыл алынган жаңы мүчөлөрдү куттуктап жатып, саясий бирикменин жетекчиси Бактыбек Чойбеков партиянын келечек пландарына да токтолуп өттү. Бул партия келечекте бир гана Талас шаары менен чектелбестен, өлкөбүздүн бардык аймактарында ишмердүүлүгүн жигердүү алып барат. Ошону менен катар партиябыздын борбордук аппараты, башкача айтканда жүрөгү Талас шаарында болуп, бардык саясий чечимдерди сиздер менен биргеликте кабыл алабыз. Партиябыздын аты эле айтып тургандай, алдыга койгон негизги максаттарыбыздын бири элдин көйгөйүн чечүү, социалдык турмуштун деңгээлин жакшыртуу. Бул максатка жетүүдө катарыбызга жаңы мүчөлөрдү кабыл алып, келечекте катарыбызга сиздердей мыкты адамдар менен толуктала берүүсүнө тилектешмин. Биздин партия менен келечекте өнүккөн өлкөнү курабыз. Биз үчүн өлкө баарынан кымбат. Жыйындын соңунда партиянын мүчөлөрү дагы сөз алып сүйлөп, партиянын алдыдагы кадамдарына ийгилик каалап өтүштү. Мына ушул партиянын дагы алдыда жүргүзүлө турган иштерине мен ийгилик каалап кетем. Катарыбыз көбөйө берсин, ишибиз алгалай берсин. Келечекте биздин партия дагы өздөрүнүн позициясынан тайбай, депутатка дагы да коюп, көптөгөн иштерди аткарып, элибиздин жыргалчылыгы үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн, Талас шаарынын өнүгүшү үчүн көптөгөн кызматтарды аткарат деп ойлойм. Добрый день всем присутствующим. Уважаемый Бактыбек Каныбекович, хотелось бы начать свою речь со слов благодарности. Вы действительно человек слова, человек, который отвечает за то, что делает. А это очень важно в наше время, когда действительно многие забывают о таких вещах, как честь, порядочность и совесть. Я хочу выразить огромную благодарность всем членам команды Аманат, Бактыбеку Каныбековичу за проделанную работу. Сегодня многие здесь говорили о проблемах, о том, что уже сделано. Конечно, один в поле не воин, и за один раз, за 1 год, за 2 года невозможно решить все проблемы. Но мы видим, что действительно, как начинает процветать наш город. Работа ведется. На одних улицах уже видно, что там идет стройка, и проходит канализацию, устанавливает. Но команда Аманат работает не только в 1-2 направлениях. Я считаю, что сфера образования – это также огромное направление. Мы ведь всегда говорим, что дети – это наше будущее. Я учитель, и меня действительно волнует образование. Я вижу, как Бактыбек Каныбекович оказывает различную поддержку именно детям. Он помогает, спонсирует, оснащает кабинеты, литературу привозит в школу. Когда школы действительно сейчас ощущают нехватку учебников, всячески старается помогать. Отдельное спасибо за то, что вы за работу такого замечательного фонда, как Билим-Тал. Наши дети с большим энтузиазмом принимают участие в этих мероприятиях, конкурсах, потому что они за это получают какое-то поощрение, награду, значки, денежные премии. И каждый год ребята ждут различные вот эти мероприятия. Лучший ученик года недавно прошло. Наши дети там участвовали. Сколько эмоций, сколько слов. Действительно, огромное спасибо. Дети очень рады и выражают благодарность. Например, с нашей школы 7 участников приняли участие в этом мероприятии. Довольные вышли, вы бы видели глаза этих детей. Мы говорим только о тех проблемах дороги, но не только же на это нужно обращать внимание. Это будет все постепенно. Поэтому вам, конечно, терпения,
благодарных, скажем так, вот людей действительно. Пусть никакие трудности никогда вас не сломят на вашем пути. Всем членам желаю здоровья, процветания, оптимизма, быть настоящими профессионалами в своей работе, нашему городу дальнейшего процветания, всем присутствующим крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Кудай бы Руса, чтобы у всех все было хорошо. Спасибо.